чек арадан 90 километр алыс жерде алардын Ушу деген шаарчасы бар экен. Ошол Ушу шаарчасында ошо уйгур сепаратисттеринин уюмдарына кирген адамдар бар, көп деп айтышты. Кытай тарап менен байланышуулар болду. Бул ошол биздин территорияда көргөндө эле биз Торгартта атайын ушундай байланышыбыз бар. Погранпредставительский деятельность тараптан биз Кытай тарапка айттык, ушундай 11 адам уйгур улутундагылар болсо керек, ошо биз тарапта жүрөт. Силер жактан ушундай өткөн маалыматтар барбы деп. Ошондой эле биз аларды 11 тең өлтүргөндөн кийин дагы биз Кытай тарапка айттык, ушундай 11 уйгур улутундагы адамдар ушундай мен жогоруда айтып кеткен экипировкалары менен биз жакта өлтүрүлдү, ушундайлар табылды дегендей Кытай тарап айтты. Биз дагы азыр өз жакта жумушту жүргүзөбүз. Александр Барыкинди биздин Кыргызстан жаранын мыкачылык менен союп өлтүрүп атса, анда bundan кийин буларды кармаган деле кереги жок болчу. Анан кийин баягы кеч киргизбей, ал жерде азыр өзүңөр жакшы билесиңер, -35ке чейин суук. -35ке чейин суук. Аны тегеретип карап жата берсе, биздин ал жерде чек арачылар тоңуп калышы да мүмкүн. Ошон үчүн ошондон кийин ушундай чечим кабыл алынды. Анан бизге биринчи ошо биздин чек арачылар, кийинкиси ошол жердеги жашаган элдер дагы бар, ал жерде чабандар бар, жашаган элдер, ошоларды дагы барып, алардын дагы өзлөрүнүн ружьолору бар, аларды алып, аларды заложник кылып, кайра ошолор менен бирге дагы чек арачыларга дагы кол салышы мүмкүн эле. Ошон үчүн бул туура эле чечим болгон. Ошол жерде биздин бардык талаптарды аткарбаган үчүн буларды ошон үчүн өлтүрүлгөн.